Ыйык Курандын жардамы менен дарылануу. Бир наристе 2 жашынан бери талма оорусунун азабын тартып келе жаткан. Аны 10 жашына чейин атасы жетелеп алып, барбаган клиникасы, кирбеген ооруканасы калбай, талмага каршы деп аталган дарылардын ичинен ал колдонбогон дары да калбайт. Ошондой ооруканалардын бирөөсүндө анын өзү сыяктуу эле дарыланганы келген бир адам баласын шарият жол берген дуалар менен дарылоого кеңеш берет. Ошентип ал дуа окуп дем салган адамдардын бирөөсүнө кайрылат да, 1 жыл бою ошол адамдан дарыланган соң бала талма эпилепсиядан толугу менен айыгып кетет. Дагы бир аял көп жылдар бою унутчактык сыяктуу психикалык илдеттин азабын тартып, өзүнүн даратынын туура алынып алынбай жаткандыгынан улам шек санап жүрүп, акыры намаздары да окулбай калып кетет. Анын күйөөсү көптөгөн дарыгерлерге кайрылат, бирок эч кандай пайда болбойт. Ошентип акыры ага кимдир бирөө Куранды жатка билген хафиз кары кишиге кайрылууга жардам берет. Хафиз ага 1 жыл бою маал-маалы менен Куран окуп, дем салып, натыйжада ал аял куландан соо болуп, оорудан айыгып кетет. Дагы бир адам көптөгөн жылдар бою бөйрөктөрүнүн толук кандуу иштебегендигинин азабын тартат. Бул оору аны ушунчалык каттуу жабыркатып, бөйрөктөрү каттуу ооруп кеткендиктен жууна да албай калган болчу. Ошентип ал эми ажалдын гана келишин күтүп калган эле. Бир жолу анын акылына Куранды жатка билген хафизге кайрылуу тууралуу ой келет да, ал хафизди таап ошол адамга каттап баштайт. Акыры Курандын жардамы аркылуу толук айыгып кеткенге чейин дем салдыроосун уланта берет да, бул оорудан аман эсен кутулуп кетет. Бир аялдын көөдөнү түшнүксүз болуп эле ооруп жүрүп, акыры ага сүйлөө да, дем алуу да абдан кыйын болуп калат. Ошондо ал өзү көөдөнүнө оң алаканын коюп туруп, Фатиха сүрөсүн окуп, ошондон кийин анын көкүрөгү оорубай калганын айткан. Бир адам капыстан эле эрксизден эснеп, анан кекеч болуп калат. Анын туугандары аны ошол чөлкөмдөгү бардык атактуу ооруканаларга алып барат. Бирок аны айыктырууга дарыгерлер алсыз болуп чыгышат. Ошондо алар белгилүү хафиз шейхке кайрылышып, ал аны Куран менен дарылап чыгат. Бул баян Куран менен дарылоонун жолдору аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.